Кампадан жайылган ун мамлекеттин эсебинен бөлүнүп келип түшкөн. Өзгөчө абал киргизилген ар бир айыл аймакка 150 каптан берилет. Аны жергиликтүү бийлик кызматкерлери муктаж үй бүлөлөргө жеткирүү үчүн атайын уну аларга бөлүштүрүп жүктөп жатышат. Бул унду мамлекет резервдик фонддон бөлүп, чындыгында эле муктаж болгон үй бүлөлөргө берип жатат. Аны түз эле үйгө жеткизип берип жатабыз. Себеби учурдагы кырдаалга байланыштуу санитардык эпидемиологиялык шарттын эрежелерин сакташыбыз керек. Мамлекет тарабынан сизге мынтип гуманитардык жардам келди. Колдоо үчүн Махбуба апа кубанды. Ал үйүндө 4 кызы жана неберелери менен отуруп, ун жана башка азык-түлүктөн кыйналып жаткан. Өзүм пенсионермин, кыздарым турмуштан ажырап үйдө отурушат. Азыр эч кимиси иштебей, азык-түлүгүбүз азайып калган эле. Бүгүн мынтип мамлекеттин эсебинен ун алып келгенине ыраазы болуп отурам. Рахмат өлкө жетекчилери. Бул күндөр тез өтүп, баарыбыз аман бололу. Ун өзгөчө абал режиминде жашап жаткан айылдардагы социалдык жактан аз камсыз болгон. Көп балалуу жана мүмкүнчүлүгү чектелген үй бүлөлөргө бир каптан атайын унаалар менен жеткирилсе, айрымдары кампага келип тизме менен алышты. Мамлекетке чоң рахмат. Ушундай татаал шартта элге колдоо көргөзүп жатканы кубандырат. Бизге ун абдан керек болуп жаткан. Мен өзүм эле жашайм, бир балам бар. Биз абдан ыраазыбыз. Эч ким оорубай, вирусту жуктургандар эртерээк сакайып кетишсин. Баарыбыз мурункудай тынч жашоого келсек экен. Ноокат районуна болгон унду туура так бөлүштүрүү жоопкерчилигин жергиликтүү бийлик өз мойнуна алган. Алар атайын комиссия түзүп, жалпы район боюнча 8300гө жакын муктаж үй бүлөлөрдү аныкташкан. Баарына кезеги менен берилип, муктаждарга жеткирилет. Комиссия негизинен чыныгы муктаждарга берип жатат. 3 районго 150 мүчөктөн берилет. Бул райондор өзгөчө абал режими киргизилген жерлер. Ал эми башка райондорго 100дөн берилет. Башкы максат жашоо турмушу оор жарандарга жардам берүү. Айтсак, бүгүн Ноокат районуна мамлекеттик материалдык резервтер фондунан жалпы 100 тонна ун келген. Дагы алдыда кошумча 300 тонна ун келүүсү күтүлүүдө. Айза Камчыбекова, Жантай Макенов, Пирамида.